Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак, бүгүнкү өтө турган темабыз балдар. Бүгүн жат жазуу ишин жазабыз. Андыктан балдар, баардыгыңар китебиңерди, дептериңерди алгыла. Жат жазуу ишин жазуу менен орфографиялык билимдериңерди текшересиңер, катасыз жазууга аракеттенесиңер, сулуу, туура жазууга үйрөнөсүңөр балдар. Анда балдар, бүгүнкү жат жазуубуздун темасы компьютер досубузбу же деген темада бүгүн жат жазуу ишин жазабыз. Анда баштасак. Компьютер, интернет, уюлдук телефон, учурдагы техникалык ой жүгүртүүнүн туу чокусу. Биринчи сүйлөм бүттү. Булардын адам тиричилигиндеги зор пайдасын эч ким тана албайт. Экинчи сүйлөм бүттү. Бирок аларга өтө берилсек, адамзат жакшылык ниет менен ойлоп тапкан ар кандай жаңылык ийгиликтүү болбой турганын тарых жакшы билет. Асыр эсе, кийинки сүйлөм башталды балдар. Асыр эсе физиологиялык, психикалык жактан бышып жетилип, күч кубаты калыптана элек жаш организмге терс таасирлери иргелбей жабыша калаарын практика нече нирет далилдегенин унутпасак. Демек балдар, бул асыр эсе дегенден башталган сүйлөмүбүз абдан узак. Бул татаал сүйлөм. Кийинки сүйлөмгө өтсөк балдар. Бири-бирин кууп жүрүп атканды, кырып жойгонду үйрөткөн оюндарга өзгөчө кызыккан өспүрүмдөр аз эмес. Сүйлөм бүттү балдар. Кийинки сүйлөм. Бул адамдагы күч кубатты, эр жүрөктүүлүктү эмес, мыкаачылыкты, зулумдукту, ташбоорлукту даңазалаган тарбия. Сүйлөм бүттү. Кийинки сүйлөм. Ырас компьютерди жакшы билүү, анын сырларын өздөштүрүү азыркы өспүрүм үчүн зарыл. Анын жашообуздагы, кийинки сүйлөм башталды балдар. Анын жашообуздагы ролун, маанисин акыл эс менен түшүнүп, аны кол кылышыбыз керек. Балдар, сүйлөмүбүз аяктады. Бүгүнкү сабакта биз компьютер досубузбу же ким деген темада жат жазуу ишибизди жаздык. Балдар, ушул видеону көрүү менен силер жат жазуу ишин жазасыңар.
Андан соң мага тартып кайтарым байланышка жөнөтөсүңөр. Эми балдар текстти толук түрдө окуп берсем. Компьютер, интернет, уюлдук телефон учурдагы техникалык ой жүгүртүүнүн туу чокусу. Булардын адам тиричилигиндеги зор пайдасын эч ким тана албайт. Бирок аларга өтө берилсек, адамзат жакшылык ниет менен ойлоп тапкан ар кандай жаңылык ийгиликтүү болбой турганын тарых жакшы билет. Асыресе физиологиялык, психикалык жактан бышып жетилип, күч кубаты калыптана элек жаш организмге тез таасирлери иргелбей жабыша каларын практика нечен ирет далилдегенин унутпасак. Бири-бирин кууп жүрүп атканды, кырып жойгонду үйрөткөн оюндарга өзгөчө кызыккан өспүрүмдөр аз эмес. Бул адамдагы күч кубатты, эр жүрөктүүлүктү эмес, мыкаачылыкты, зулумдукту, ташбоорлукту даңазалаган тарбия. Ырас, компьютерди жакшы билүү, анын сырларын өздөштүрүү азыркы өспүрүм үчүн зарыл. Анын жашообуздагы ролун, маанисин акыл эс менен түшүнүп, аны кул кылышыбыз керек. Демек балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды мына ушинтип жыйынтыктайбыз. Жат жазууну жазып, андан соң мага жөнөткүлө. Мен силерди кайтарым байланышта текшерип алам. Анда балдар, бүгүнкү силерге жат жазуубуз түшүнүктүү болсо, кайтарым байланышка жазуу аркылуу чыккыла. Анда балдар, саламатта калгыла.